Кымбат сизге жеке бай барына, эки алсам ыйла челем тарына. Билбептирмин ошол кезде жаш элем, жакшы оку деп күнүгө айтканыңызда. Мугалим бул кесиптердин сереси, мугалим бул кесиптердин төрөсү. Мугалимдер сыйкырдуу бир дарактай, жайдыр кыштыр ышык турган күнөсү. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, ардактуу күйөрмандар, кымбаттуу калыстар. Абасы таза, суусу тунук, жайлоосу бар керемет, Карагой деген айылда туулуп өсүп чоңойгон. Мен Турдалиева Чолпонай, мугалимдик кесипти тандаган мен сыймык менен Ош мамлекеттик университетинин аяктаган педагогика факультетин. Мен азыркы мезгилде иштеп жатам талыкпай, Алымкул Үсөнбаев атындагы Арал орто мектебинде башталгыч класс мугалими болуп чарчабай. Mugallim чыныгы агартуучу, Тазалоочу бирден бир күч, сокурга көз, тирек аклак, мугалим гана коомду аппак кылып, жан дүйнөгө азык берет. Алтыдагы бөбөккө алифбейди тааныткан, адамзат тилимге алып кирген данышман. Мугалимдер окшоп кетет апама, мугалимдер окшоп кетет атама. Тили менен көңүл бөлүп ардайым, ортоктошкон кубанчыма кайгыма. Адамдын касиетин бийик сактап, мекендин оор жүгүн алган кимдер, билимин окуучуга тартуулашкан. Ал биздин ак пейилдүү мугалимдер. Шашып келем, түрс-түрс кагып жүрөгүм, илгерки үмүт тилектерге толтура. Эртели кеч баккан тунук ойлорду, бакыран көз окуучума айтууга. Кыргыз тили, адабий окуу, математика, тане тарбия, мекен таануу, адет, көркөм өнөр, турмуш теречелик коопсуздук негиздери. Өлкөбүздүн президенти Сооронбай Жээнбеков 2020-жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялады. Мен ар бир сабагымда заманбап технологияларды пайдалануу менен интерактивдүү усулдар менен сабак өтүүнү максат кылдым. Мен ар бир баланын жекече мүмкүнчүлүктөрүн эске алууну көйгөй кылып алдым. Фундаментсиз үй курулбайт, мугалимсиз эч бир кесип чыга албайт. Фундаментти эң алгачкы куруучулар мына биз мугалимдик кесипти тандагандар. Менеджер, дарыгер, айдоочу, ашпозчу, бухгалтер, дыйкан, чач тарач. Мугалимдик кесип бул ары кызыктуу, ары татаал кесип болуп эсептелинет. Биз мугалимдер сабак өтүүдө көптөгөн карточкаларды, буклеттерди жана китепчелерди өз колубуз менен жасасак, бул окуучуларга дагы өтө жугумдуу болот деп эсептеймин. Мен көбүнчө кабинетимди жасоодо дагы буклеттерди, дубал газеталарды өз колум менен жасап чыгарамын. Мында балдардын көңүл буруусу дагы жакшы болот. Балдар эмгек кылууга тарбияланышат көбүнчө. Мен мисалы үчүн мындай карточкаларды жасап, көп жылга колдоно аламын. Картондон бул сыяктуу карточкаларды жасап, мисалы үчүн бардык эле предметтерге колдоно берсек болот. Аркасына стикерди жармаштырып, ар бир предметке пайдаланса болот. Жана көп жылга жетет. Мындан тышкары дагы биз балдарды жасалмалуулукка көп үгүттөбүшүбүз керек. Эгерде бала бир нерсени өз колу менен мээнет кылып жасаса,
ошону ал өзү барттай билет, анын баркына жетет жана эмгектенүүгө дагы тарбия алат. Менин негизги максатым, негизги көйгөйүм азыркы заманда көп эле баягы даяр нерсеге балдар көбүнчө ушул даяр нерсеге көнүп калышты. Ошондуктан биз балдарды өз колу менен жасоого, өзү мээнет кылып жасоого, өзүнүн ойлоолорун ишке ашырууга тарбияласак, бул балдардын келечегине эң жакшы болот деп эсептеймин. Менин негизги көйгөйүм, мен ушу башталгыч класс мугалими болгондуктан, мен ушу балдарды жашынан эле өздөрүнүн мээнети менен, өздөрүнүн акылы менен бир нерсени жасоого, бир нерсени ойлоп табууга үгүттөөгө аракет жасаймын. Ыразыбыз эжеке байбарына, Үрсунайым кабыл алчы дагы да, улуктайбыз урмат сыйга бөлөйбүз, ардактуу иш мугалимдик барына. Ыразыбыз эжеке байбарына, Үрсунайым кабыл алчы дагы да, улуктайбыз урмат сыйга бөлөйбүз.